Kıyналган жандардын үнү жетер, баркын билбей бул жашоонун. Жашадык заманда өзүм деген, баркын билбей бул жашоонун. Жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалың. Assalamu alaikum, muasibirde ниеттен жаткан мекендештер, мына сиздер берген аманатыңыздар биздин колдо турат. Байсалов Талайбекке которгон аманатыңыздар биздин колго келип тийди. Биз Баткен областынын Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Достук айылында турабыз. Мына ушундай бул абабыз кече 29-да болду. 29-апрелде ушундай тажиктер менен болгон атышууда бул абабыздын үйлөрү жазылып, мына үйлөрү жашаганга жарабай калган, кайтадан нөлдөн баштап куруш керек. Сиздердин мына жардамыңыздарды берип атабыз. Сиздин атыңыз, аты жөнүңүз? Рабиев Абитали ага мына сиздердин которгон пулуңуздар 43.600 сом болду. Ошону 4 семьяга ушул Карабак Достук айылда 4 семьяны ушул жердеги местный элдер менен тактап 4 семья чындыгында муктаж экен. 4-өөгө 10.000 сомдон беришти чечтик. Сиздерден Алла разы болсун. Мына аманатты эгесиге тапшырдык. Карындаштар, тууганлыктар, ана мен сиздердин аманатыңыздарды алдым. Сиздерге чоң рахмат. Мен кыйналып турганда сиздер мага жардам кылдыңыздар. Алла Таала да сиздерге жардам кылат. İşinizlere iyilik olsun, ömrünüzler uzun olsun, ormanınızda, sırtağınızda, köptün katarda işlep yürüyorsunuzlar. Rahmat sizlerge, daim baktılı bolunuzlar. Maka sizler bergen amanattan Dostuk ayılındagı ikinci videomuz, ikinci semiyaya geldik. Bir otaslar özünüzler çınlığı muhtaç, eşlemge kalgan emez, kuyup ketken bari. Maka, biyaktın üyü. Assalamu alaikum. Men özümdü tanıştırıp ketsem, men Баткен областынын Кызбел айылынын жашоочусумун. Аты жөнүм Рахманов Өмүрбек. Байсалов Талайбекке Новосибирде иштеп жаткан мекендештер. Ошол киши акчаны жыйнаган экен, ал киши бизге салды. Мына биз Карабак айыл өкмөтүнүн Достук айылында турабыз. Бурхан абабыз үйүнө жаратчы сөзүндө көрүп тургандан кийин чындыгында муктажга жардамга муктаж. Ушуңуздар берген аманатты 10.000 сомду эсине берип атабыз. Сиздердин жөнөткөн аманатыңыздар мына кутулуп атабыз иншалла. Сиздерден Алла разы болсун. Кыргыз элинен ушул жабыркаган эл эмес, мен да ушундай аябай сүйүндүм. Кыргыз эли барынча колдон келишинче мүмкүнчүлүгүгө карап бирөө аз бирөө көп ушинтип акча жыйнап салгандарга рахмат. Мынакей берип атабыз. Рахмат. Мына сиздерге биздин Тажикстандын элиге чектеш жакын турганыбызга чекарада болду. Ana kelişte kanday düşündük, buna özümür körüp bırakmalar yüzü atkalar ben şimdi yüzü komdi yok kıldım. Usul yüzü yok kılganıga, yüzü yok olup turganda, mümkün turganda siz usul özü neli yüzde ülkeler usul kaysı mekendeşler nemede Novosibirskiyde işte otkan ülkelerime kol sunup kelgen bardığıga rahmatımda aytan, bardığıga şinsi densoluk kalayım. Şunda mümkün turganda bu oylayısın endi, kol sunup elim var eken, ülkeler var eken, bizge şunçalık konuğunuzu kötörüp, soğup turgan malda bizim konuğunuzu kötörüp, akçalar şimdi jardam berip atkanıga biz anca jengil dep kaldık.
Новосибирский шаарында иштеп аткан кыргыз ийкелериме бардыгыга чын ден соолук, узун өмүр, ажырат кайрат, иштериге ийгилик каалап, эмне ойлогон ой максаттары болсо Кудай ишке ашырсын. Эгер ошолор бизди колдоп сүнтүп жардам берип аткан болсо, колдоп аткан болсо, аларды Кудайым колдосун олорго. Дагы канчалык бизге берсе, ошончолук Кудайым оларга берсин. Үй ичиси менен бардыгы тынчтыкта, бакубат жашоодо болсун. Мындан ары ушундай апаат нерселер болбосун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, тынч жашоодо жашайлы. Бардыгыңызга чын денсаулык менен рахматым бердим. Рахмат барыңызга. Келгениңерге. Мынакей туугандар, бул 3-чү видео. Сиздердин аманатыңыздар 3-чү дарегине келип жетти. Мынакей эчтемке калган эмес, күйүп күл болгон. Мынакей жашаганга деле болбойт. Мынакей. Ассаламу алейкум. Новосибирскте эмгектенип жаткан мекендештер, кыргызстандыктар, агалар, эжелер, апалар, аталар. Мына сиздер Аскар Байсал Талайбек мына сиздер ишенип акча которгон экенсиздер. Ал киши бизге которду. Биз мына аманатты өз эсине тапшырганы келдик. Карабак айыл өкмөтүнүн караштуу Достук айылыга мына бул оом бир семьяда 2 баласы менен жашайт. Биз билебиз, мына жерде биз коңшу айылда турабыз. Бул кишилер чындыгында жардамга муктаж. Сиздерден Алла разы болсун. Мына сиздер берген акчаны 4кө бөлдүк, 4 семьяга. Мына биздин 3-чү видеобуз 10 000 сомду мына агабызга берип атабыз. Сиздерден Алла разы болсун. Рахмат. Башка кыйынчылык түшкөн мезгилде ошо кыргыз азамат жигиттери кайрымдуулук кылып, элине кайрымдуулук кылган үчүн биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Азаматтар, биз не тилегим, мындан ары согуш болбосун. Силер дагы ушунчалык элиңерге күйүп жардам бергениңер үчүн Алла разы болсун. Өмүрүңөр узун, келечегиңер кең болсун. Тилек максатыңарды Алла берсин. Кайсы жерде болсоңор аман болгула. Эли журтуңар силерди унутпайт, силер да унутпагыла. Дайым биз силер менен. Чоң рахмат силерге. Так, мынакей туугандар, бул 4-чү видеобуз. Сиздер берген аманатты мына 4-чү эсине жеткирип жатабыз. Үйдүн положениясы, үйдүн акыбалы ушу. Эчтемке калган эмес, жашаганга деле болбойт. Ассаламу алейкум. Новосибирде эмгектенип жаткан мекендештер. Мына 4-чү видео эметип атабыз. 43 600 сом болду сиздер которгон акча. Мына Достук айылына чындыгында муктаж 4 үй бүлөнү таап, мына 4-чүсүгө берген турабыз. Сиздерден Алла разы болсун. Не дейбиз? Бул жерде жашаган элдер эле эмес, мен дагы өзүм жеке өзүм атымдан сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Мен дагы ушундай кыргыз элим ушундай учурда кол сунуп жардам бергениңиздер үчүн мен дагы аябай кубанып турам. Мына бул жагы Тажикстанга чектеш турат. Ушул жерде жашаган элдерге рахмат. Ушул биз эми барган сайын жылып кой, бул жер анклав болуп калды деп жылып кете берсек, тажиктер бери жылып келе берет. Ушундай элибизге рахмат, ушундай чегараны кармап турган үчүн. Мына аманаттан эч кыжалат болбоңуздар. Өз эсине берип атабыз 10 000 сом. Бул 4-чү видеобуз.
Videonun en soңкусу. Dua verelim ya. Amin. Rakam şu bizim batken oğlaşan şu Novosibir yaşayan Novosibir şehriga varıp yengeyikten çıkan şu barıp yaş işte bu yaktarga yaşını yetmeyen üy salabız, bala çakal gibi toy kılabız dep yaşını yetmeyen barıp yengeyikten жатқан batkenin yaşlar. Sizlerge bir mingden bir razıyız. Bizge sizler bir tiyim bergen olsa Allah'ım sizlerge 1000 tiyimden bolsun. Bala çakanlar menen, üy bileňer menen, ata-eneňer menen barıňar tinç bolgular. Bunday demirler ikinci kaytalanmasın. Bizge kütürsüz hiç umda bulgan emas. Bal jokurta bolup turgan kişine. Bura biz umday demen boluşup kütken emaslar. Koşuna tacı yebeden. Bizler hareket bolup kaldı. Muna uylar köküzüp talkalap atıp şunu olup kaldı. Bergende mergeselerde razı olan bizge buna jigitler kızıldık jigitler buna bizge getirip berişler. Allah razı olsun. Tinç bolgular, bala çakanan men aman bolgular. Amin. Allahu akbar. Sonday Kırgızstandык мекендештер, ушундай bir жакшы түз ойдо болуңуздар, ушундай bir далилдер менен аныктап, чындыгында муктаж үй бүлөлөргө жеткирдик. Сиздердин аманатыңыздар өз ээсине жетти. Алла разы болсун сиздерден. Adamdın tabağınday durmuşum üzülür almanın sabahınday Kırgızım ıylaba ümpiyet sağada namuslu yer çıkat buyruza baktığına Hıylaba Kırgızım öksürböy ırızım hasat günden alt çıkat buyruza bu kızım Bazarda durdurmuş kıynaldın sen bir ruhmuş Güldürüm üzböcü olur çoğun duruluş Hıylaba Kırgızım kemi bey ırızım hasat günden alt çıkat buyruza bu kızım Emine emberem bu kandu ürmeden Gönülde yaşa